Экс-президент Алмазбек Атамбаевке ак шумкар өзгөчө белгиси бериле элек. Бул тууралуу Жогорку кеңештин 13-сентябрындагы жыйынында депутат Ирина Карамушкина маселе көтөрүп, нааразычылыгын билдирди. Указ о награждении высшей награды Кыргызской республики, Кыргыз республикасынын баатыры Алмазбека Атамбаева. Я думала, что официально нет, но оказывается 27 ноября указ был опубликован. Особый знак Ак-Шумкар Атамбаеву присвоить за исключительные заслуги перед народом, выдающийся вклад в укрепление государственной независимости Кыргызстана, единства народа, мира и согласия в стране, создание прочного фундамента для устойчивого развития Кыргызской республики, а также проявленную политическую волю и мужество. Уже год проходит, почему этот указ не исполнен? Можете объяснить мне? Айта кетсек, Сооронбай Жээнбековдун биринчи буйругуна ылайык экс-президентке эң жогорку ак шумкар өзгөчө белгиси тапшырылышы керек эле. Жээнбеков 2017 жылы 24 ноябрда ант бергенден кийин президенттик кызматындагы биринчи жарлыгында экс-президент Алмазбек Атамбаевке Кыргыз Республикасынын баатыры наамын ыйгарган. Адал мээнет менен өтөп берген ак кызматыңыз, эрдигиңиз, акылман көрөгөчтүгүңүз үчүн сиз Кыргыз Республикасынын баатыры ең жогорку артыкчылык даражасы ак шумкар өзгөчө белгисине татыктуусуз.